жакшы да көрчүмүн, башкача көрчүмүн келинимди. Ашказаныман дагы рак деп чыкты да. Акыркы жолу канча литр суу чыгарды? Суу алдырдыңыз? Ушул жашоодо эмне жашап жүргөнүмдү да билбейм да. Мончо балам менен 6 балам түшүгүн да билесиңер да. Химия жардам бербей атат. Кайненелер мисалы үчүн келин үчүн антип көчөгө чыгып, коробка көтөрүп акча чогултпайт. Чачтага түшү, каш, кирпикке чейин түшөт экен да. Ушуну ооруганы мага аябай эле оор. Базарларда акча чогултуп жүрүшөт. Көбүн өзүбүз кыла алат экенбиз. Үмүткөн да жашагың келет экен. Оору менен ден соолук жалгыз деген сөз бекерден айтылып калбаса керек. Дал ушул бир эмес, 2 оору менен алышып жаткан Гүлниса айымдын акыбалы менен таанышалы деп дагы да болсо дал ушул жекебиздин үйүнө келген чагыбыз. Эскерте кетсек, буга чейин дагы тартканбыз. Андай жекебиз бир гана оору менен алышса, бүгүнкү күндө 2 оору менен алышып, жалпы коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Оордо шишик турат дейт да. Аял киши өзүбүз кылат окшойбуз да. Бул жашоодо эчтекеге деле өкүнбөй эткенсиң. 1 жыл вагонда жашадык. 5 айга жетпейсиң. Вообще суу чыкпай койду да ичимен. Бөөрөгүм иштебей. Эми оорунун баарыбыз эле сурап албайбыз да. 4 оору менен бирдей алышып атам азырчы. 6 балам жок дегенде өз тамагын өзү жеп калганда алсам эмне дедим да. Мен Кудайдан тиленип атам. Мамам оорубаса экен, мамам өмүр узун болсо экен. Ошо. Азыр баягы биринчи убактарда цирроз печень женский деп 2 эме менен дарыланып атпадым беле. Дарыланып аткам, анан ортодон эле кайра 3 айдан кийин аны мен дарыланып аткандан азыр ашказанымда чыкты да. Ашказаныман дагы рак деп чыкты да. Азыр получается 2 эме менен күрөшүп атам да. 2 жактанчы. Улам эле бат эле ичиме суу толуп калат. Ал тиги ашказандыкы дагы толоттур да көрсөчү. А врачтар эмнеге бул эме жардам бербей атат депчи. Химия жардам бербей атат деп 3-чү химия алганда опухоль деле ошол боюнча турат, тиги суу деле ошол боюнча турат, баары эле ошол боюнча турат. Анан жакшы узи бар экен. Ошону онкологияга деле жакшы эме экен. Карап туруп эле ашказанга консультацияга бар деп жиберди. Ашказанга барсак биопсия кетирди. Биопсиядан кийин эле ушуну келди. 3 жеринен алды. Ал деген көрүнбөйт экен. Көрүнбөй, клеткаларда экен да. Анан ошол менен кайра эмени схеманы алмаштырышты да. Химия терапияны алмаштырышты. Ал кымбатыраак, 2 эсе кымбатыраак. Ошону 3'tü алдым. Ал деле ошол бир курс 3 болот экен да. 3'tü алат экенсиң. Онда алып бүттүм. Понедельник күнү барып, кайра УЗИге түшүп, кайра обследованиядан өтөм. Если жакшы болсо операция болот да. Бирок бүгүн барсам ошо суу токтош керек болуп атпайбы дейт да. Суу болбойт атат акыры. Дагы канча химия алам белгисиз болуп атат да. Химиялардын баасы кандай болуп атат? Анан эже 3 ай мурда тартып кеткен учурда өзүңүз бир толук, каш көзүңүз сонун болчу да. Азыр карап турсам каштарыңыз дагы түшүп баштаптыр. Ушу баардыгы химиянын айынан болот да. Ооба, химияны алганда, ошол химияды алганда бир 10 күн ооруп калам да. Ооруп калат экенсиң да, ошо бир 10 күн эчтеке жей калат экенсиң, бүт баары түшөт экен химия. Башка айла жок экен да, химияны албаса болбойт экен да, химиядан башканан. Баягы элдер химияны жөн эле барып алып кетишет экен. Барып эле 1-2 саатта алып эле кетет экен да. Мен болсо обязательно жатып атам да. Жатпасам меники болбой атат да. Иммунитетим түшүп кетет. Кайра иммунитетимди көтөрүш керек. Иммунитетти көтөрүп химия алып кайра чыгам. Бир ушундай бир жумуш эле болуп калды да, мындай айткандачы. 1 айда обязательно 10 күн больницада, 20 күн үйдө. Ушундай болуп калды. Бул чачтарыңыздын түшүшү да ошондон да. Чачтагы түшү, каш, кирпикке чейин түшөт экен да. Химиясынын баасы кандай болот?
Химияндын баасы 70-80 миңге чейин барып атат. Ушуну ай сайын алатсыз. Ой, ай сайын. Аны ошончо каражатты табууда эми сөзсүз кыйынчылык болбой койбойт. Буга чейин кошуна колуң, тууган урук чогултуп берип жатат деп айтып калдыңыз эле. Азыркы учурда кандай болуп атат ал жагы? Азыр болсо ошо баягы балам менен кайненем базарга чыгып атышат. Коробкаларды көтөрүп алып, эми кайрымдуу элдер бар экен. Кудайга шүгүр, ушу базарларда акча чогултуп жүрүшөт. Кээ бири жаман көрөт, кээ бири жакшы көрөт, эми беш кол тең эмес да. Анан бирок ошондо деле баягы кыргыздар аябай мындай эме адамдар экенбиз да, баягы жакшы адамдар көп экен да. Ошонтип эле тиги жакшы эметип акча чогулуп, жакшы азастан болсо деле, кичине болсо да күйөөм иштеп атат. Ал деле жанталашып иштеп атат. Аныкы деле айлыгы аз эле да. Бир 20 миң, 30 миң. Дим азыркы учурда мени кошо карап атат алчы. Мен больницадамын, анан кайра балдар менен, мончо балам менен, 6 балам менен, 6 баланын түшүгүн да билесиңер да. Алардын кекиртеги бар, кийим кечеги бар, анан баягы ал деле бир 20 миңге иштейт, анан кайра эле теги буудан карыз сурайбыз. Тиги бир тууганыңан карыз сурайсың, бул эмеңден карыз сурайсың, ошентип бир күн берет экен алар делечи. 2 күн берет экен, андан кийин алардын деле өз оокаты өзү менен да. Анан эми баягы кыргыз элиге баягы кайрымдуу элдер көп үчүн кайрылгым келет дагы делечи. Кудайга шүгүр, ушу элге дагычы. Анан эми ооруп калдым дедим, баягы Кудайдын берген сыноосу дейт экенбиз, бирок өзүбүз көрүнбөйт экенбиз да. Көбүн өзүбүз кыла алат экенбиз, көрүнбөйт экенбиз доктурга. Кыргыз элине ошо эмне деп айтып кетем мен, ден соолугуңарга карагыла деп айтып кетем да. Өзүбүз барып көрүнүп, улам көрүнүп турсак, мен деле өзүмдү өзүм эметем, жей берем да. Эмне үчүн жейсиз? Эми ошо убактысында көрүнсөм мынчалыкка барбайт белем депчи. Убактысында көрүнбөй калган үчүн меники уже 1 жыл болуптур дейт, 1 жыл болуп калган дейт. Оору башталганда анткенсе төрөгөнүмө 3 эле жыл болду да. Мындай эме болбош керек эле, просто 1 жыл болуп калган. Бир жер болсо дагы баягы бат действие бермек дейт да. Бат операция болуп бат. Опухоль кечиреймейин, булар эме кылышпайт экен да. Операция кылышпайт экен да. Анан ошону менен тиги эми дагы канча химия алдым, уже 6 химия алдым. 6 химияны деле бир топ эле нары алып барып бери алып келет экен. Аябай эле нары барып бери келет экенсиң, жөн ооруп калганда калчылдап тетирип, жөн эле монтип калчылдап каласың да. Бир 3 күн, 4 күн ушундай катуу ооруйсуң, 5 күн. Аябай катуу ооруйсуң, андан кийин анан кичине кой берип баштайт да. 20 күндөн 20 күнгө чейин эле эмем жок, каным азайып кетет, белок түшүп кетет, анткенсе могу сууну чыгарганда белок кошо түшүп кетет экен да. Организмге керектүү эменин суунун баары ушу ичке толот экен да, витаминдин баарын өзүнө соруп алат экен, тартып алат экен да. Акыркы жолу канча литр суу чыгарды? Суу алдырдыңыз? Кечөөнү 3 литр алдым. Эң көбү канча литр алдырып атасыз? Эң көбү ушу 5 литрге чейин болуп атат. Бир айдын ичинде ошол нерсе? Жок, 5 литр ал жетпейт, ал 3 күн 4 күндө эле толуп кетет. Бир жумага жетпей эле ошондо болуп кетет. Аны улам барып алдырып турасыз да же үйдөн? Жок, биякта кататор коюп берип койгон. Жүрмөчү. Монда кататор коюп койгон да. Улам эле ичимди тешип атканда. Улам эле тешип аны элестетсең канча тешилмек да болчу. Канча жермен тешилмек да, анан айттым эметипчи, кататор коюп берип койгулачы деп. Азыр өзүңүз эле үй шартында эле? Азыр бул жерге стенд эме коем, жанагындай система коюп туруп эле баклажка коюп чыгара берем да. Үйдөн. Өмүр бою ушундай болуп калат бекен эже? Жок, операция болгондон кийин, алынып салынгандан кийин анан кайра өзүнүн калыбына келет дейт да. Бул ашказанды дагы кээ бирлердики бар экен, түрү өзүнүн эмеси бар экен да, өзүнүн 3-төн 1 же болсо 2-ден 1 баягы
кесип алып салып ашказанды өзүң калтырат экен да. Мага өзүм врачым айтты, эме депчи. Такыр алдыртып сал деди да. Ашказанды? Такыр алдыртып салышыбыз керек, анткени бездериме метастаза кетип калат депчи. Азыр сеники моундай жабык боюнча турат дейт да. Ушундай жабык боюнча турат. Ошон үчүн организмди уулабай туруп алып салган жакшы деп атат да. Анын баарын алып салса эмне болот экен аны? Өздөрү жасап берет экен. Кайра? Ашказан чыгарып. Ал операция Кыргызстанда эле болот. Кыргызстанда эле өздөрү эле жасайт экен. Ошонусу да жакшы. Ошого да шүгүр кылдым да, эми ушул жерден жасалып атат депчи. Болбосо эмне кылмайлык. Онкология менен тиги тамашалап күлүп атпайм. Онкология менен ооруганын баары эле тиги бай болуш керек экен деп күлүп атпаймбы. Анысы кандай колунда жок, мондай көп балалуу, өздөрүнө жетпеген мондай үй бүлөлөргө оору. Эми баарына эле бербей койсуң, бирок чын эле чөнтөк жактан кыйналат экенсиң да. Химия эле аябай соруп коет экен. Ден соолугуңду дагы, акчаңды дагычы. Анын мен оорусам бүт үй бүлөдө балдар кошо оору эле, балдар кошо эле бир кыжаалат болуп эле мындай. Жакшы эме жок да, көңүлдүү жашоо жок да. Ошентип калат экенсиң. Анан эми баягы үзүлбөгөн үмүт да. Жакшы болуп кетем деп. Могу ашказаным чыкканда, ошо ашказанымдан чыкканда аябай катуу стресс болдум. Дагы кошумча болду деп. Кошумча болду дедим, аябай катуу кайгырдым да. Аябай кайгырдым. Ушунда билбейм эмнегедир жаман кайгырдым. Даже тамак жейм. Ушул жашоодо эмне жашап жүргөнүмдү да билбейм да. Эмне үчүн отурам, эмне үчүн мындай жашап атам, эмне үчүн дем алып атам депчи. Эчтекени жашагың да келбейт да. Ушундай бир эме болду да. Анан больницада жатсаң, больнойлорду көрсөң, ого тери кысыласың да. Муну көрүп алып, мен да ушинтемби. Мен да ушунда айыкпай каламбы, менин деле монча. Ана аякта көп да. Менден даже хужелер бар да. Бирок эми алар бир эле жагынан да. Бир эле женский жагынан же болсо бир эле энчегинен ушундай да. Меники болсо тиягыман да, биягыман да чыгып атпайм. Үч жагыңыздан? Эки жактан. По женский анан кайра ашказандан. Боорумдагы эме болуп атпайм. Боорумда кошумча болуп атпайм. Боорума дагы баягы эмени химияны жеңил өткөзүш үчүн ага сразу барып эле иммунный эмени капельницаларды, дарыларды коюп баштайт, ал деле кымбат. Ошол ошентип анан могу наркы эмеде бир 10 миңдик эмелерин, дарыларын бесплатно болуп калды. Өкмөттөн келип калды. Өкмөттөн деле химия келет экен, бирок ошол мен алган химия жок да. Ал эң күчтүүсү болгон үчүн. Ошон үчүнбү же билбейм да, ушул. Мен 3 алып атам да. 3 химия алып атам. 3 күндө 3 башка да. Анан деле аттары бар эмеде жазылуу. Ошонун бирөөсү да жок да. Анан ал деле тендер менен утулуп келет экен. Өкмөттүк билесиңер да. Анан ал да тендерден келип, анан кечөнкүсүндө мен акчам жок калды уже. Биякты карачы деп бар экен десем, үчөө тең жок сизде депчи. Мисалы үчүн дал ушундай акыбалда экениңизди көрүп, мүмкүн балдардын пособиясы көбөйтүлүп же болбосо өзүңүзгө дагы пенсия бөлүндүбү? Пенсия башында эле бөлдүрткөм, 3 айдан кийин эле бөлүнгөн, ал 5600 сом. Алып атам анычы. Пособия биз могул эмеде Өскөнөрдө жашаган үчүн баягы эмебиз жок да. Документ чыкпаган үчүн эч жерден ала албай койдук. Эч жерден пособия ала албай койдук. Кайрымдуу элдерден муктаж болгонуң үчүн сурайт экенсиң, кыргыз элине да рахмат. Биринчи чыккан учурларда дагы аябай колдоо көрсөтүшүп, Москвадан өйдө чалышып, жакшы сөздөрүн айтышып, жакшы болуп кетесиз, мындай баягы көпчүлүктүн батасы жакшы дейт го. Анан сонда баарына ушу кыргыз элине ыраазымын, чоң рахмат. Айла жокторун эле муктаж болгонуңдан гана сурайсың да. Жардам сурайм, ден соолугума байланыштуу. Үмүт, үзүлбөгөн үмүт
үмүткен да жашагым келет экен. Кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурайм. Балдар үчүн жашашыбыз керек экен. Силерге да айтмакмын, эме депчи. Көрүнгүлө доктурга. Кудайдан келген сыноо экен, Кудайдан келген, Кудайдын берген бул сыноосу да дегенибиз менен, Кудайым деле сактансаң сактайт деген сөз бар го. Чындан көрүнбөй жүрө берет экенбиз өзүбүзчү. Ошон үчүн бат доктурга көрүнүп, баягы 5-10 сомду жаныбыздан аяп көрүнбөй коет экенбиз. Анан кийин мондай болуп, организм деле баягы эметип калганда, ушинтип бир жериңен чыгарганда мындан дагы көп акча да кетет экен, өзүң да ооруйт экенсиң, кыйын эле болот экен. Кыргыз эли пендебиз да баарына эле эч кимге мындай жамандык, оору каалабайм, баарына денсаулукта болгула, иштеп турганга эчтеги жетпейт экен. Мен 6 ай, 7 ай болуп атат иштебей үйдө отурганыма. Иштеп эле жүргөнүң жакшы экен да. Кудайым денсаулык берсе, иштеп эле жүргөнгө эмне жетсин. Ошол жалпы кыргыз элинен жардам сурайм, жардамга муктажбыз. Бүгүнкү каарманыбыз Гүлназ айымдын кайненеси Жылдыз апа азыркы учурда дал ушул келинин ден соолугу үчүн, анын дары дармеги үчүн базарларда коробка көтөрүп, дал ушул акча чогулуп жаткан учуру. Анан апа, эжекени көрүп атабыз, чындыгында акыбалы бир аз оорулошуп калыптыр. Деги эле дарыгерлер тарабынан кандай жыйынтыктар, кандай результаттарды айтып жатышат? Сиз эми кайненеси болгондон кийин билесиз да. Жакшы болот деп ушинтип атышат. Анан жакшы болорун деле эметкен жерим жок. Көпчүлүк аябай кыйналып, жаны кейип, укол алып, дары ичип ушинтип атат. Анан апа, мисалы үчүн көп эле кайненелер, мисалы үчүн келин үчүн антип көчөгө чыгып, коробка көтөрүп акча чогултпайт. Бул деген сиздин колуңуздан келип жатканы, албетте мени да аябай таң калтырып жатат. Бул да болсо сиздин келиңизге болгон, небелериңизге болгон дагы кандай десем, мээрим десем да болот. Ооба. Көпчүлүк ушундай нерсени айтып атат, кантип келиниң үчүн чыгып аткан турбайсыңбы деп. Элдер сурайт, келин үчүн кантип чыгып атасың, келинине чыгып атасыңбы деп сурайт. Келиниме чыгып атам, келинимди жакшы көрөм. Келиним кызымдай болгон келин болчу. Ооруп калып эле ушу орун айынан ушинтип калды деп айтам. Анан кандай жардам болот атындай? Дарылар менен жетет атабы? Дардар менен жетпейт, анча-мынча чогултуп келебиз. Неберем экөөбүз. Эң көбү канча таптыңыздар? Мисалы үчүн химияга эле 70-80 миңдей акча кетет деп атат да, эң кымбатычы. 4000, 3000 таап келебиз. Күндө чыгасыздарбы? Күндө базарларга чыгабыз. Тордойго барабыз, Кара Балтага барабыз. Ош базарга барабыз. Келиңизди карап туруп, анын балдарын кийинки жашоосун ойлоп мындай Ойлойм, аябай кайгырам. Ушу келиним аман эсен айып кетсе экен деп кайгырам. Ушунун ооруганы мага аябай эле оор. Аябай жаман болом. Бассам турсам деле ушуну ойлой берем. Жакшы да көрчүмүн, башкача көрчүмүн келинимди. Апа, канчанчы келиңиз? Биринчи эле келиним бар. Бир эле келиним бар, бир үйлөнө элек. Буйруса сакайып кетет апа. Анан бул жакта небелерди карап үйдө болуп атасызбы? Неберелеримди экинчи балам карайт. Уулум колуктуусун карайт. Кээде түн ичинде иштеп келет. Кечке жанында болуп. Кээде кыйналып эле атабыз. Тамак чагында болот. Эми сентябрь келет атат, балдардын кийим кечеси дагы бар. Эме Генштабта полжу иштейм да, анан
аяқтан да кийим кечесин эметебиз го, бир баланы кийинттик, башкасы кийине элек экөө. Тиги үчөөнү садикке сүйлөшкөнбүз, аларды деле кийинтиш керек да. Эгиздер дагы бар. Эгиздер да бар. Андан улусу бар 4төн. 4-5 да го. Тигилер 3тө. 6 неберем бар. 3 окуйт, 3 кичинекей. Эли журтум, силерге рахмат. Кайрымдуулук кылып турсаңар, чоң рахмат. Ден соолуңар болсун. Эчтекеден кем болбогула. Дайым жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Келинимди аман эсен айып кетсин. Жардамга кол сунуңуздар. 6 баласы бар, көзү да колуктусун карап, кез-кезде иштебей калып атат. Жардам берип койгонуңарды суранам. Балдарга эне керек. Ушу эне керек үчүн келиниме чуркап атам, колуман келгенин бүт кылып атам.